Азыр ИС-11-19'unda информационное обеспечение сабагынан конспект лекция жөнөтүп атам. Азыр конспект лекция информационный технологии азыр жөнөттүм. Бул жерде бир бала Айбек уулу Бекназар үйрөп атат. Азыр балдарга сообщение жөнөтөм. Балдар ачып карайт. Уже кетти конспект лекциясы. Саламатсыздар балдар. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз 3-чү бапка келип калды, 3-чү раздел. Организация информационных процессов. Анын ичинде 2 подтема камтылган. Мен силерге аны алдын 85тен А1-ге бирден жөнөттүм. Кичине башында түшүнүп берип коеюн ушул тема боюнча. Маалымат процесси деген эмне? Маалымат процессинде анын ичинде эмнелер камтылган? Канткенде адам маалымат алат. Анан жалпы маалымат. Маалымат деген эмне жөнүндө эрежесин сабакта өткөнбүз. Ошол маалыматтын формалары, аны адам кандай өзүнө кабыл алат. Ошол жөнүндө. Бул жерде биринчи подтемада модель информационных процессов, передача, обработки, накопления данных. Маалымат процессиндеги берүү, алуу, аны эс тутумунда сактап калуу. Экинчиси обобщенная схема технологического процесса обработки информации. Ал маалыматты иштетүү. Кандай багытта, кайсыл жака иштетүү боюнча экинчи подтема сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз ФБК 17 тайпасына кыргыз адабияттын окутуунун усулу сабагынан лекцияларды жөнөтүп жатабыз. Адабиятты окутуунун методдору жөнүндөгү лекциябыз. Бул лекцияны мен азыр мына ФБК 17 тайпасынын студенттерине жөнөттүм. Алар менен жөнөткөндөн кийин кайтарым байланыштары, ошол маалыматты алгандыгы жөнүндө, суроолор жөнүндө кайтарым байланыштарды жүргүзүп жатабыз. Абдывали кызы Нуриза эжеке лекцияны алдым. Алып тетрадыма конспектлеп атамын. Суроолор болсо сизге WhatsApp аркылуу же болбосо Avim программасы аркылуу жөнөтөмүн деп жазган. Андан сырткары Нурпери кызы жазып отурат, Нуриза жазып атат. Студенттердин 80% азыр мына байланышта турат, байланышып атышат, жоопторун жазып атышат, лекциядан алган жөнүндө маалыматтарды жазып белгилеп жөнөтүп жатышат бизге.